Және Қалқаныч, бұл мыйзаммен майдаланып қалбадық бұл? Бізде башқа мәселелер, міне өзіңіз өкіметті өзінің ички документтермен өзгөртсе болбой эле ошолардын бардыгын. Сіз өзіңізді таныстырып кетіңізші, мен танып еткем сізді. Айыл чарба министрінің юристі Байытова Айчүрек. Ошо мыйзамдын авторларынан. Эмне бул мыйзам менен эмне канча сууну өнүмдөп, же канча Азал Азимович айтты, акчасы канча кошумча келгенди айта албай койдуңар. Майдаланып кеттиңер го ошойт. Мына мисалы өкмөттүн мүчөлөрү бир суроо сиздерге. Кече Өзбекстандын посолу айтат. Камбарата ГЭС-1-дин куруу боюнча биздин ойлорубуз бар, сүйлөшкөнгө биз даярбыз деп. Ошого реакция болдубу? Ким жооп берет азыр бул жерден? Камбарата ГЭС-1 боюнча кандай бир сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атабы? Азыр энергия ГКПдин зам министри бар, жооп берип койсунчу. Камбарата биргеси боюнча атайын жумушчу топ түзүлдү. Мына жакынкы арада ошол Өзбекстанга ошол жумушчу топтун баруусу күтүлүп жатат. Качан болду түзүлгөнүнө? 2018-жылдын аягында. Переговорлор болу элек да? Предварительно телефон аркылуу байланышуулар болду. Андан соң биринчи вице-мэрдин катышуусу менен бул маселелер талкууланган. Ошол жакында жумушчу топ ошо Ташкентке барышат ушул маселелер боюнча. Мен бул жерде көрүп атам, гидромет отурат. Бир жылда канча асадка берет бизде Кыргызстанга? Куб менен. Жаныбек Калканович, бир жылда канча потребность воды бизде? Канча Кыргызстандан куб канча кетет? Кыргызстандан сырт жака. Цифралар бар ушу цифралар? 8 миллиардка чейин забор болот. 1 миллион гектар жерди сугарабыз. 8 миллиард. А өзү жалпы канча суу бар бизде? Не дейсиз? Канча суу бар өзү жалпы бизде Кыргызстанда? Асадка менен, жамгырдан, ледниктерден, Бактерге 47 миллиард кубометрді адистер айтып отчат. Уруксат берсе мен жооп берип коеюнбу? Жооп берип. Аллалар министринин катчысы. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 2044 чоң жана кичине дарыялар бар. Жалпы узундугу боюнча 35.000 километрди түзөт. Ошонун бакы формированиясы бүгүнкү күндө республиканын дээрлик 87% формирование. Только рассеивание Кыргызстанда кала турган суу части бул 13% гана түзөт да. Бул болсо 26.000 квадрат километр түзөт. Аянт менен сүйлөй албайсызбы сиз? Километр биз канча аянтка биз мисалы суу менен камсыз кылабыз? Biz 26.000 kvadratlı kilometre жерди бүгүнкү күндө бизден формировать эткен дарыялар ошол жерлерге жанакы суга суулар менен камсыз болот да. Жаныбек Калканович, майдаланбай бир мындай глобалдуу 47 миллиард объем, 8 миллиард суу керектелет экен. Ошо 8 миллиард дагы биз камсызда албай жатабыз. Мына теги селехранилище дегендер бар эле. Ошо селехранилищелерди куруш керек, суу сактагычтарды куруш керек, башка ушундай ирригационный иштерди жасаш керек. Анан бак-даракта сугаруу боюнча Бактерге сиз туп-туура маселе көтөрүп атасыз. 10 секунд. Майдаланып калдык го. Өтө эле майдаланып калдык го дейм. Бактерге сиз туп-туура айтып атасыз. Бул жерде жанагы селехранилище деп атабыз, БСР, БДРлер деп атабыз. Ошолорго биз азыр басым жасап, жанагы улуттук программага ошолорду киргиздик. Не себептен дегенде, жылдан жылга баягы климаттын өзгөргөнүнө байланыштуу биз ошол БСР менен БДРди көбүрөөк жасайлы деп ошол улуттук программага киргиздик да. Ошого азыр акчалар маселесин 3 приоритетке бөлдүк. Биринчи азыр табылып аткан каналдарды оңдоттуруп атабыз. Анан кийинки сүйлөшүлүп аткандар ошо БСР, БДРлерди куруу боюнча.
Эң негизги маселе ошондо Бактыргеш бизде. Жооп берип коем деп атат. Жооп берип койсунчуңуз. Азыркы жеңилдиктер боюнча айтсам, суу жөнүндө мыйзамында жеңилдиктер каралган. Кайсы учурларда гана суу ресурстары бекер берилери жазылган. Бул өзгөчө кырдаалдарды жоюуда жана өрттү өчүрүүдө гана безвозмездно берилет деп көрсөтүлгөн. Андан башка ошол эле 41 беренеде дагы жеңилдиктер каралган, дагы жеңилдиктердин түрлөрү кандай шарттарда болот, алар көрсөтүлгөн эмес. Эгер ушул мыйзамды 41 беренеге өзгөртүү киргизбестен туруп суу кодексине реализация кылганга тоже болбой калмакта. Ошон үчүн ушул биринчи жеңилдиктерди көрсөтүп туруп, анан суу кодексине реализация кылалы деген ойдо алып келинген проект. Рахмат. Мен кыска эле айтып коеюн, Жаныбек Калканович. Бизде 50